Интернет айдыңында ар бир мүнөт, ар бир саат сайын ар кандай маалыматтар чыгып турат. Алардын арасында өлкөдөгү акыркы окуялардын оң жана терс жактары колдонуучулардын пикиринде. Бүгүн дал ушул интернет тармагында кандай маалыматтар актуалдуу болуп жатканын алдыда интернетте эмне кеп атайын кыска рубрикабызда сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн социалдык тармактарда жүрөк ооруткан маалымат тарады. Бишкекте муздун астына түшүп кеткен 7 жаштагы баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгө Чыгардаалдар министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, Октябрь районунун Каралаев көчөсүндө каналдагы муздун алдына 2016-жылы туулган жаш бала түшүп кеткендиги тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Жерине 11 куткаруучу ыкчам топ тартылып, баланын сөөгүн муздун алдынан алып чыгышып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Мындай маалымат соц тармактын колдонуучуларынын пикирлерине толуп, көпчүлүгү ата-энелер эмнени карап жатышат. 7 жаштагы бала кичинекей да азыр эч нерсени билбей, түшүнбөй турган учур деп өз ойлорун ортого салышууда. Аларда Баткенде 2 жашка толуу элек кызын сабаган аял убактылуу кармоочу жайга киргизилген маалымат тарады. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Айтсак, 27 январда Кадамжай районунун 1984-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылып, анда жарандык никеде жашап жүргөн аялы Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын тургуну 2021-жылы туулган кызын уруп, зомбулук көргөзүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. 2020-жылдын март айында Кадамжай районунун 1984-жылы туулган тургуну Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын тургуну менен жарандык никеде жашап жүрүп, 2021-жылдын 13-мартында кыздуу болушкан. 2023-жылдын январь айынын баш чендеринде экөө өз ара келише албай, ортолорундагы келишпестиктен алар чогуу жашабай калышкан. Ошол себептен аял 5-январда өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жибергендиги аныкталган. Жогоруда факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Кичинекей кызына карата зомбулук көрсөткөн аял 30-январь күнү Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилген. Ал эми Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы балдар иштери боюнча комиссиясынын чечиминин негизинде 3 баласы мамлекеттин камкордугуна убактылуу алынып, Кадамжай районунда жайгашкан Кут Кадам үй-бүлө тибиндеги балдар үйүнө Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын милициясынын көчмө кабылдабасы менен алып барылып жайгаштырылган. Үстүздөгү жылдын 7-февралынан баштап Бишкек Баткен Бишкек багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамдар кайра жанданууда. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Атамекендик тез жет авиакомпаниясынын учактары жумасына бир жолу шейшемби күнү учуп турат. Белгилей кетсек, Баткен аэропорту аэродромдун элементтерин оңдоо жана калыбына келтирүү иштерине байланыштуу былтыр 1-августта жабылган болчу. Соц тармактын колдонуучулары мындай маалыматты жагымдуу жаңылык катары кабыл алып, жылуу пикирлерин жазышууда. Ошондой эле соц тармакта 2022-жылда пенсия 90%га чейин көбөйтүлгөн деген маалымат тарап, жагымдуу пикирлерге толду. Айтсак, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунда трансферттердин көлөмү 42,3%га же 8729 миллион сомго көбөйгөн. Негизинен өзгөрүүлөр демографиялык өзгөрүүлөргө, пенсия алуучулардын санынын көбөйүшү, ошондой эле Баткен облусунун пенсияларына компенсациялык төлөмдөр берилип баштагандарына байланыштуу. Ошондой эле 2022-жылы пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан ары колдоо максатында министрлер кабинетинин 2022-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмүн белгилөө жөнүндө токтому кабыл алынган. Айтылган токтомго ылайык пенсиянын базалык бөлүгү пенсионерлердин бардык категориялары үчүн 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулатылды деп билдирди Соцфонд. Мына ушундай маалыматтан соң соц тармактын колдонуучулары мамлекет элге жакшы жардам кылып жатат. Анткени сезилерлик айлык, сезилерлик пенсия, сезилерлик жүлүк пул алып калдык деген пикирлерин калтырууда. Ошондой эле соц тармакта Айсулуу Тыныбекова менен Айпери Медет кызы Хорватияда өтө турган Загреб Open эл аралык рейтингдик мелдешке катышат деген маалымат тарады. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтында айтылды. Мелдеш 1-5 февралда Загреб шаарында өтөт. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг салмакта, ал эми Айпери Медет кызы 76 кг салмакта күчүн сынайт. Эскерте кетсек, Тыныбекова дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 4 жолку чемпиону жана Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси. Айпери Медет
кызы Азиянын чемпиону жана дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси. Кыргыздын сыймыктана турчу кыздарына интернет колдонуучулары албетте ийгилик менен келишээрине ишенип жатышканын жазышууда. Спортчу кыздарга биз да ийгиликтерди каалайбыз.